Ассалому алейкум достор, баарыңыздар абатмандуу бүгүн сиздер менен ушундай сонун болгон песочный самса жасайбыз. Эгерде сиздерге кызык болсо, акырына чейин бирге болуңуздар. Бизге алгач керектүү заттарыбыз un, жумуртка, кефир, туз, разрыхлитель жана комнатный температурада турган сливочный масло керек болот. Биз алгач унубузга тузду жана разрыхлительди салып аралаштырып алабыз. Андан соң ушундай комнатный температурада турган сливочный маслобузду салып, жакшылап аралаштырып, крошкага келтирип алабыз. Ушундай крошкага келгенден кийин эми биз бир жумуртканы салабыз. Андан соң 100 грамм кефирди куюп, жакшылап баардыгын бир массага келгенче камыр жууруп алабыз. Камырыбыз орточо жумшактыкта болот. Жакшылап бийлешибиз керек. Ушундай абалга келгенден кийин биз холодильникке сала турабыз. 10-15 минут ага чейин ичине фарш дайындап алабыз. Фаршка картошка, пияз жана эт туурап алдым. Ушундай кылып туурап алдым жана эми аралаштырып алабыз. Ага ар кандай татымалдарды жана туз, растительный маслону куябыз дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң камырыбызды алып, бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Мен ушундай кухонный тараза иштеттим. Кухонный таразада 54-55 граммдан алып алдым ар бир бөлүкчөнү. Бардык самсаларыбыз бирдей формада, бирдей көлөмдө чыгыш үчүн мынакей бөлүп алдык. Бардыгын эми тоголоктоп алабыз. Тоголоктоп алдык. Эми жайып түйүп баштайбыз. Жайгандан кийин ушундай фаршыбызды салабыз дагы. Чекелерин ушинтип жабыштырып чыгабыз. Андан соң ушинтип өрүп чыгабыз чекесин. Бардык самсаларыбызды ушинтип түйүп чыгабыз. Мынакей ушинтип түйүп алдык. Эми бир жумуртканын сарысына 1 столовый ложкада сүт кошобуз дагы бетине сүйкөп чыгабыз. Эми үстүнө ушундай сейдана жана кунжут иштеттим. Ушинтип үстүнө сээп чыгабыз. Ага чейин духовкабызды 180-170 градуста жагып коюшубуз керек. Духовкабыз кызып туруш керек. Эми даяр самсаларыбызды 180 градуста 30 минутага чейин бышырып алабыз. Мынакей бизде самсалар бышты. Ушундай сонун болуп, жумшак болуп бышат.
даамы болсо аябагандай сонун болот, ооздо эриген самсы болот. Сиздерге жаккан болсо жасап көрүңүздөр. Каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.